Саламатсызбы Камчыбек ата, мен Кемин шаарынын тургуну. Апам ушул мектепте 3 жылдан бери мугалим болуп иштейт. Биз ушул пандемиянын айынан кыйналып, үйдө ун жок калып, мектепке тамакка төлөгөн акчаны апам сураса, бул акчаны эмне сурайсың деп, мектеп жетекчилери апамды ушул күнгө чейин кордоп, өзүнүн укугун тебелеп келишет. Апам көп жерлерге кайрылышты, бирок апамды эч ким укканда караган да жок. Ушул 2020-жылы 18 декабрда апам үйгө келип, үйдүн алдына кулап калды. Биз 11 жаштагы байкем экөөбүз апамды араң үйгө киргиздик. Мен шашылып тез жардам чакырып, тез жардам келгиче эшикте тез жардамды күтүп турдум. Тез жардам келип, апама ийне салып, дары берип кетиш. Апамды өзүнө келтиргенде апам баарын айтып берди. Ушул мектеп жетекчилери апамды ушул күнү мектептен кордошуптур. Апамды ушинтип жыгылганга чейин жеткиришиптир. Кокус апам оорулуу болуп калса, биз байкем экөөбүздү ким багат? Камчыбек ата, мен ушул жаңы жылдык белектен сизди Кемин шаарына келип, мектептерди текшерип, апама көңүл буруп коруңузду каалайм. Мен сизден жаңы жылдык белекке ушуну көп суранам.